Бул жашоодо сага бир нерсе өзүнүн өзү эле берилип калбайт. Бирөөдөн жылмайганды күтсөң, өзүң биринчи жылмай. Бирөөнүн унчукпай калганын кааласаң, өзүң биринчи унчукпай кал. Акылмандар мындай дейт: эгерде эки адам урушуп кетсе, экөөнүн кимиси акылдуураак болсо, ошол күнөөлүү. Анткени акылдуураагы унчукпай калуунун, урушпай калуунун жолун табыш керек болчу. А урушпай калуунун эң жакшы жолу унчукпай калуу жана өзүнүн эмоциясын басуу. Бул дүйнөдө бардыгы алмашуу законунун негизинде болот. Элестетип көр, сен үшүп атасың. Сен жылыныш үчүн өтө от жагасың. Сен биринчи жылынып алайын, анан от жагам дебейсиң да. Дагы бир мисал да. Ырчы элге кайрылып, силер биринчи бийлеп бергиле. Эгер бийлегениңер мага жакса, анан мен силерге ырдап берем деген. Ушундай элестетип көрсөңүз, бул мисалдар биз бардыгынын өзүнүн кезеги бар экенин түшүнөбүз да. Ошон үчүн сенин жашоо деңгээлиң кандай болсо дагы, сен биринчи бирдемке бер, анан аласың. Акча дагы, сүйүү дагы, бакыт дагы, ийгилик дагы алмашуунун негизинде гана келет. Биз бул жашоодо бардык нерсе үчүн төлөшүбүз керек. Мисалы, ар бир ийгилик үчүн биз убактыбыз, билимибиз, аракетибиз менен төлөйбүз. Улам чоңураак ийгилик үчүн көбүрөөк төлөйбүз. Башкача айтканда, бул жашоо бул магазин экен да. Биз как будто бир кирип, акчабызды төлөп, анан каалаганыбызды алып кеткен сыяктуу болупчу. Кээ бирде биз убактыбыз менен төлөйбүз, кээ бирде ден соолугубуз менен же нервибиз менен төлөйбүз, кээде акча менен төлөйбүз. Ден соолук, убакыт, жакындарыбыз менен мамилелерден көрө бардыгынан биз акча менен төлөгөнүбүз жакшы. Анткени акчаны кайра таап алабыз. Бул жашоодо эчтеке бекер эмес. Эгерде сен көп алсаң, бирок аз берсең, ошонун үстүндө ойлонушуң керек экен. Аны тууралашың керек. Руханий дүйнө алмашуу закону менен иштейт. Руханий дүйнөдө биринчи бересиң, анан аласың. Эгерде сен биринчи берсең, энергетикалык механизм иштеп, 1000 эселеп көбөйүп кетет экен. Ал кантип? Мисалы, сенин маңдайыңда бир киши турат. 1 деген цифраны көрдүң. Ал дагы өзүндөй ойлонгон, максатына жеткиси келген дагы бир кишини жанына тапты да, жанына койду. Ошондо сенин маңдайыңда экөө турат да. Ошондо башкача айтканда 11 деген цифраны көрөсүң да. Алар дагы өздөрүндөй ойлонгон бир адамды тапса, 111 деген цифраны көрөсүң. Дагы бир кишини тапса, 1111 деген цифраны көрөсүң да. Духовный закондо ушундай болуп көбөйөт экен. Түшүнбөгөн адамга 4 эле киши көрөт да, түшүнбөгөн адам. А руханий дүйнөдө көбөйүү закону ушундай иштейт экен. Дагы бир механизм. $10 менен $100 айырмасы 1 0 менен гана айырмаланат экен. $100 менен $1000 дагы 0 менен гана айырмаланат. Жана ошондой эле $1000 менен $10,000 деле 1 0 менен гана айырмаланат экен да, жана башка да ушинтип 1 0 менен гана айырмаланат экен. Эгерде 1 деген цифраны алып салсаң, 0 гана калат да. Ошону түшүнүшүбүз керек экен эң башкысы. 0 эмес, эң башкысы биякта 0 эмес, 1 деген цифра экен да. Бул 1 деген цифра, бул сенсиң. Эгер 1 цифра болсо, сөзсүз 0 табылат. Эгерде 1 жок болсо, канча 0 койсоң да, все равно 0 боюнча эле калат. Ошондуктан духовный жактан өнүгүү өтө чоң ролду ойнойт. Бардыгы сенден, өзүңдөн гана көз каранды. Эгер $10 иштеп таба алсаң, сен $100 дагы таба аласың. $100 таба алсаң, сен сөзсүз $1000 дагы таба аласың. Жана ошондой эле 10 000, 100 000, миллион таба аласың да. Бул эң жөнөкөй механизм. Муну ойлоп көрүү өтө маанилүү. Бардыгы 1 деген цифрадан гана көз каранды. А 1 деген цифра бул сенсиң дейт. Ушул формуланы эсиңден чыгарба. Кудай айтат: урукту сеп, мейли башында эчтеке көрүнбөйт, бирок сен ал өсүп чыгаарына ишенишиң керек. Сен болгону отоп сугарып турушуң керек. Мен ал уруктун өсүп чыкканына өзүм жооп берем дейт. Өзүм
Сен аны күндө урукту казып алып өсүп атабы же жокпу деп текшербей эле кой. Аны мага кой дейт экен да. Бардыгын мага кой деп ошентет экен да. Ушул алмашуу закону болуп эсептелет экен. Ошондо кээ бир цифралары көптөгөн ийгиликке жетет дейт. Ал толтура нолдор кедейликте жашашат. Биздин 70% жашообуз ата энебиздин аткара албай жетпей калган кыялдарынан турат экен. Ал жет атабызга чейин жетет экен да. Биздин өң турпатыбыз гана эмес, биздин характерибиз, жүрүш турушубуз, жөндөмдүүлүгүбүз дагы ата тегибизден калган мурас экен. Ушул биздин уруктарыбыз болуп эсептелет экен. Бизде генетикалык код бар экен да. Жана ошондон биз эч жака кутула албайбыз. Бирок биз өзүбүздү өнүктүрүп отуруп, генетикалык кодду өзгөртүп, өзүбүз каалагандай жашоодо жашасак болот экен. Биз өзүбүз дагы кыялдарыбызды балдарыбызга таңуулабашыбыз керек. Ар бир баланын өзүнүн кыялы бар. Адамдын кыялдануу эркиндигин адамга кыялдануу эркиндигин беришибиз керек. Ар бир адам өзү ката кетириш керек. Эгерде сен адамдын ката кетирүү укугунан ажыратсаң, ал кул сыяктуу болуп калат. Байыркы акылмандар дагы айткан. Адамдар ката кетиришет. Ар бир адам өз тажрыйбасынан башталат дейт. Биздин жашообуз биздин өзүбүздүн колубузда. Жашооңду шедеврге айландыр. Алмашуу законун эсиңден чыгарба дейт. Бирөөдөн сурагандан көрө бирөөгө көбүрөөк бер. Мисалы, биз балабыз сабагын окубай атса, биз отур сабагыңды батыра оку дебей, сен сабагыңды окусаң мен абдан ыраазы болот элем дешибиз керек экен. Же ошо жана жумуштан келгенде аялыбыз биз каалагандай кийинбей турса, эмне минтип кийинип алгансың, нормально кийинип алчы дебей, бул стиль сага жарашпайт экен, сен бул көйнөгүңдү кийсең, андан дагы жакшынакай болуп каласың дешибиз керек экен да. Биз бирөөнү түшүнүп баштаганда, алар дагы бизди жакшы түшүнүп башташат. Биз жашообузду, оюбузду туура эмес айтып алып эле түшүнбөстүктөр боло берет экен да. Бүгүндөн баштап алмашуу законун колдонуп, оюбузду туура айтканды баштайбыз. Ушул законду колдонуп баштаганда сенин финансылык абалың жакшырат, руханий дүйнөң, үй бүлөңдөгү мамиле жакшырат. Жакшы окуялар, жакшы иштерди кылган адамдарда гана болот. Бул бир притчаны, Эхо деген притчаны айтыптыр. Атасы менен баласы тоодо кетип бараттыр да. Баласы ташка чалынып жыгылып кетет да, ай деп кыйкырып экен. Бийик тоодон кайра ай деген үндү угат. Бала коркуп кетип, бул ким деп кыйкырат. Кайра бул ким деген угат. Жини келип, сен коркоксуң дейт. Кайра сен коркоксуң деген угат да. Бала атасын карап, бул эмне деп сурайт. Атасы баласына, оп турсаң деп туруп, тоого карап, мен сени жакшы көрөм деп кыйкырат экен. Үн кайра, мен сени жакшы көрөм дейт. Сен баарынан жакшысың. Бала таң калып, эчтеке түшүнбөй калат. Ошондо атасы түшүндүрүп берет. Адамдар муну жаңырык деп аташат. Чындыгында бул жашоо. Ал сага эмнени айтсаң, ал жана эмне кылсаң, кайра сага ошону кайтарып берет дептир. Биздин жашоо, биздин кылгандарыбыздын чагылышы. Эгерде жашоодон сүйүүнү күтсөң, жаныңдагыларга көбүрөөк сүйүү бер. Бакыт кааласаң, бакыт бер. Жылмаюуну кааласаң, өзүң дайыма жылмайып жүр. Биздин жашоо кокустук эмес, ал биздин чагылышыбыз, то есть отражениебиз дептир. Ошентип, ушул бүгүнкү теманы бүттүм. Баарыбыз тең бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, бири-бирибизге жылмайып, жакшылыктарды каалап эле жүрө берели. Ийгиликке баарыбыз чогуу жетели. Ушул законду дагы жашообузда колдонолу. Тоонун үстүнө чейин чыгыш абдан оор. Агылдый түшкөндө оңой эле шыпырылып түшүп калгандай эле жашоодо деле кудум ушундай. Ийгиликке жетүү үчүн, жашоо деңгээлиңди көтөрүү үчүн көп кыйынчылыктан өтөсүң. Эчтеке кылбай койсоң, бат эле жашоо деңгээлиң төмөндөп, ийгиликсиз, акчасыз, жок банкрот жана башка болуп каласың.
Биздин жаман адаттарыбыз бизди ылдый тартып турат. Биз ошолорду жеңип отуруп, билим алып, тажрыйба топтоп отуруп өйдөлөйбүз. Башкача айтканда ийгиликке жетебиз. Биз ар бирибиз өзгөчөбүз. Ар бирибиздин өзгөчө потенциалдарыбыз бар. Ошол потенциалыбыз биздин жашообузда бактылуу жашообуздун, кубанычыбыздын, жөндөмдүүлүгүбүздүн, ийгиликтерибиздин башаты болуп эсептелет. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Эң күчтүү ресурс биздин ойлонуубуз, биздин интеллектибиз. Бенджамин Франклиндин мындай сөзү бар экен. Кошелегиңде акыркы акчаңды дагы мээңдин өсүшүнө сал. Ал сенин кошелегиңди дайыма толтура болуп, эч убакта түгөнбөшү үчүн кам көрөт дейт. Ой жүгүртүү жөндөмдүңдү туура суроо бергенди билүүнү, эс тутумду жакшыртууну, элестете билүүнү жакшыртуубуз керек. Элестете билүү, воображение менен бат ийгиликке жетсе болот. Биз мындай жөндөмдүүлүктөрүбүздү көтөрүшүбүз керек. Сүйлөшүүлөрүбүздү жүргүзүүнү, жакшы акча тапканды, адамдар менен жакшы мамиледе көптөгөн жылдар бою калууну, кечире билүүнү, көптөгөн проблеманын ичинен жыйынтык көрө билүүнү, билим алуу жөндөмдүүлүгүбүздү, баштаган ишти аягына чейин чыгара жасоону, туруктуулукту, тырышчаактык болууну, чынчыл болууну, ишенимдүү болууну, кыялдана билүүнү, өзүбүздүн оюбузду туура жана так айта билүүнү жана эң маанилүү жөндөм бул дайыма окуучу боюнча калуу дейт. Анан дагы эң жакшы жөндөм өзүңдүн билимиңди жана талантыңды акчага айландыруу. Таланттуу жана гениалдуу болуу аздык кылат. Ошол талант менен гениалдуулугуңду жашооңдо колдонуу. Көптөгөн таланттуу адамдар бар, өтө жакыр жашаган. Ошон үчүн жаңы баскычка көтөрүлүп, өзүңдүн жөндөмдүүлүгүңдү өнүктүр. Алысты көрө билүү сапаттуу жакшы иштерди кылууга жардам берет. Жүзгө чыкчудай болуп ойлон. Бизнесиң түбөлүктүдөй болуп ойлонуп, ийгиликке жеткениңди планда. Ошондо бүт оюң, иш аракеттериңдин баары кыялыңдын ишке ашырууну көздөп калат. Эсиңде болсун, начар фундаментти салган кишинин үстүнө өзүнүн үйү кулайт дейт. Мындайча айтканда, арканды алыс ташта деген да бизче. Өткөнкү темада өзүңө кымбат носки же болбосо кымбат туалетный бумага сатып ал деп айтпады эле. Ошол экен да. Өзүңө бул деген өзүңө төлө дегеничи. Өзүңө бай адамдай болууга сезгенди уруксат бер. Ай сайын өзүң үчүн майрам уюштур. Эң биринчи өзүңө төлө. Уктардын астында өзүңдүн кыялдарыңды жаз. Бул сага өзүңдү бактылуу, бай, ийгиликтүү сезүүгө жардам берет. Өзүң үчүн акча чогултуп башта дейт. Руханий жолдо жүргөн адам магнит сыяктуу болуп калат. Ал өзүнө ийгиликтүү, бай адамдарды тартат, акылман адамдарды тартат. Өзү дагы ийгиликтүү адам болуп калат. Руханий жолдо жүргөн, духовный закондор менен жашаган адамды көрүнбөгөн күч коргоп турат. Аларга жашоосунда жөнөкөй адамдарга берилчү проблемалардан да оор проблемалар берилет, бирок аларды деңгээли өтө жогору болгондуктан андай сыноолордон жеңил эле өтүп, дагы жогорку баскычтарга көтөрүлө берет. Духовный адамдар магнит сыяктуу ийгиликтерди өзүнө тартып отуруп, күндөн күнгө күчтүү боло беришет. Алардын сөздөрү жүрөктөн чыгат. Алардын жакшы сөздөрү урук сыяктуу болуп, тегерегиндеги адамдардын жан дүйнөсүнө кирип, көп болуп өсүп чыгат. Сенин магнит болушуңдун булагы сенин абийириң, сенин өзүңө болгон чынчылдыгың дейт. Анткени көрүнбөгөн күч жардам берет. Көп адамдар сурайт, кереметти көрсөтчү деп. Анан мен ишенем дешет. Мен аларга айтам дейт, эгерде керемет көргүң келсе, атегенде сен аны бар экенине ишен. Бул сенин ички дүйнөңө көз каранды дейт. Байлык биз канча иштеп таап аткандарыбыз эмес, биздин жашообуздун аягында канча калат ошол экен. Акчаны 95% адам иштеп тапканды билет,
4% акчаны башкарганды билет экен, 1% гана сактаганды билет экен. Руханий дүйнөдө дагы сактоо закону бар. Сенин сөздөрүң абдан чоң күчкө ээ болуш керек. Сөздөр октой болуп, таарынычтын, кайгынын, көңүл калуунун тешип өтүп барып, өзүнүн максатына жетиш керек. Сөзүбүзгө турганды үйрөнүш керек. Сөз бердиңби, аткар. Притча, лягушка деген притча экен да. Бакалар саякаттап жүрүшкөндө эки бака чоң аңга түшүп кетишет экен. Калгандары аңды тегеректеп алып, аларга жардам бериш үчүн алар чыгууга жол жок экенин көрүшүп, кыйналбай эле койгула, баары бир чыга албайсыңар дешет экен. Алардын сөздөрүнө карабай экөө секире беришет экен. Үстүндөгүлөр секирбей эле койгула, баары бир чыга албайсыңар деп чурулдай беришет. Анан баканын бирөөсү аларга макул болуп, секирбей калат экен. Ошентип ал жеңилип өлүп калат. Экинчиси күчүнүн баарынча секире берет. Баары үстүндөгүлөр чурулдашат экен да. Жөн эле убары болуп атасың дешипчи. Көк беттенген бака улам күч алып бийик секире берип, акыры аңдан секирип чыгып кетет экен. Бакалар аны тегеректеп алып, сен эмне бизди уккан жоксуңбу дешсе, бака, мен начар угам, силердин кыйкырганыңарды мен кубаттап атат экен деп түшүнгөм дептир. Сөз менен өлтүрсө болот, сөз менен сактап калса болот, сөз менен полкту артыңан ээрчитип алсаң да болот дейт. Өзүңдүн ысымыңды жакшы сакта. Ал сага каалаган эшигиңди ачып берет. Эч ким жөнүндө жаман сөз сүйлөбө. Жылдап түзгөн авторитетиңди бир эле жаман кылган ишиң менен бузуп алышың мүмкүн. Ошон үчүн өзүңдүн ысымыңды, авторитетиңди сакта. Эми мурас жөнүндө айталы. Наследие. Материалдык майлык мураста экинчи орунда турат. Ата тегибиздин аттарын, кыялдарын сактоо эң маанилүү. Бардыгы мураска калат. Биз жөнүндө эртең эмне деп айтышат, биздин балдарыбызга биз жөнүндө эмнени айтышат, ошол жөнүндө ойлонушубуз керек. Духовный сбережение. Жакшы ат, жакшы эскерүүлөр экен булар. Биз ата-энелерибиз менен сыймыктанабыз. Ойлонушубуз керек, биздин балдар биз менен сыймыктанышабы деп. Биздин балдарыбызга калтырган материалдык байлык эмес, биздин ийгиликтүү болгонубуз жөнүндө түшүнүктөрү биздин балдарыбызды бактылуу кылат, аларга күч берет. Өзүң эле жөнүндө ойлобой, балдарыңа кандай жашоону белек кылгың келет, ошону да ойлон дейт. Бүгүнтөн баштап менин үй бүлөм деген китеп жазабыз дейт. Биздин ата тегибиз жөнүндө аңгемелерди жазабыз. 7 атабызга чейин жазабыз минимум. Үй бүлөлүк тарыхты кылымдарга калтырыш үчүн түзүп атканыңды ойлон дейт. Балдарыңа, неберелериңе берип, сактагыла, өзүңөрдөн кийинки муундарга калтыргыла деп айткыла дейт. Биздин проблемаларыбыздын баары биз бирденкени билбегенден эмес, мен баарын билем деп ойлонгонубузда экен. Бирөөнүн жардамысыз эле өзүм бүтүрөм деген адам жаңылышат дейт. Менин жардамымсыз башкалар ишти бүтүрө алышпайт дегендер эки эсе жаңылышат дейт. Сураганды билишибиз керек экен. Түшүнбөй калсаң да кайра сураш керек. Кудайдан эмнени кааласаң баарын сура жана ишен дейт. Подарок деген притчаны берейин, ошондой бар экен. Бир жаш аял болуптур дейт. Анда бардыгы бар экен. Жакшы күйөөсү, татынакай балдары, көп акча төлөп берген жумушу, камкор туугандары. Бирок аларга көңүл буралчу эмес экен. Жумушу, үйүндөгү тиричилик болуп отуруп эч жетишчү эмес экен. Жумушунун көптүгүнөн балдарына, күйөөсүнө да көңүл бурганга убакыт жетпей калчу экен. Ошентип ал жакындарында көңүл бурганды улам кийинкиге калтыра берчү экен. Бир күнү анын акылман атасы ага сонун кымбат экзотикалык гүл белекке берет экен. Кызым, бул гүл сага жардам берет жашооңдо. Сен болгону бул гүлгө анда-санда суу куюп, сүйлөшүп турушуң керек. Гүл кайра сага өзүнүн сонун жыпар-жытын жана кооз гүлдөрүн берип турат дептир. Жаш аял абдан толкунданып, сүйүнүп алат экен гүлдү. Мындай кооз гүлдү ал өмүрүндө көргөн эмес. Убакыттар өтө берет. Аялдын жумушу күндөн күнгө көбөйө берет. Проблемалары да азайбайт. Күндө үйгө келип, чарчаңкы көздөр менен гүлдү карап койчу экен. Гүл дайыма жакшынакай болуп, жыпар-жыттанып, көздү кубандырып турчу экен. Аял жумуштарына алаксып жүрүп, гүлгө суу куйганды унутуп коет. Гүл соолуп калат экен бир күнү. Аял үйүнө келсе, гүл соолуп жатат.
тамырын караса, тамырын баары кургап калыптыр, жалбырактарын баары саргайып калыптыр. Аял көпкө чейин ыйлап атасына айтат экен да. Атасы, мен ушундай болуп каларына шекшигем дейт экен да атасычы. Эми сага башка гүл бере албайм. Анткени мындай гүл бул дүйнөдө башка жок. Ал сенин балдарыңдай, сенин күйөөңдөй эле уникалдуу болчу. Ал дагы Кудайдын берген белеги эле. Эми сен өзүңдүн бакытыңды сактаганды, аларга кам көргөндү, алар үчүн убактыңды бөлгөнүңдү үйрөн. Анткени сенин жакындарыңдын сезимдери дагы өлүп калат. Сен гүлдү кооз болуп турганына көнгөнсүң, бирок ага кам көргөндү унуткансың. Өзүңө жакын адамдар үчүн кам көр деп айтыптыр. Притчаны угуп отурган Михрон көз жашын араң токтотуп отурду дейт. Өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө ойлонуу аялын, балдарынын ойноп жаткандарын көз алдына келтирди. Балдары тегеректеп чуркап жүргөндөрүн элестетти. Ал аял менен акыркы урушуп кеткенин да эстеди. Күнүмдүк иштер менен жүрүп, жакындарына такыр көңүл бурбаганына өкүндү. Түнү менен уктабай, эртең менен наставниктен үй бүлөмө барып кезип келейин деп суранды дейт. Ушу менен бүгүн ушу менен токтотоюн. Биз ушу сабактарды жөн эле окуп койбой, ушу жашообузда да колдонолу, баарыбызды өзүбүздүн жакындарыбызга түрүсүндө сыйлашалы, көңүл буралы биз дагы. Ар бир күнүбүздө бактылуу убакыттарыбызды баалайлы. Ушундай баарыңыздарга ошондой каалайм. Биздин айланабыздагылардын баары биз үчүн кызмат кылып атканын түшүнүшүбүз керек. Колдонуп, жашоосун жакшыртсын деп Кудай жаратып койгон баарын. Ал сага жашоону берди, сени курчап тургандар үчүн кубансын деп. Бирок адамдар, мен жашоого кубанышым үчүн мага көп нерсе керек дешет. Жок, ал сага жашоону берди. Сени курчап тургандардын баары үчүн кубан, колдон, сен адам экениңди түшүн. Айванаттарга дагы акыл бар. Алар охотага чыкканда өзүнүн акылын колдонушат. Тирүү калуу үчүн жаратылыш айванаттарга дагы ойлонгонго мажбур кылат. Бирок Кудай айванаттарга акылга караганда каалоону көбүрөөк берген. Периштелерге акыл берген, бирок каалоо берген эмес. Адамга болсо Кудай акылды дагы, каалоону дагы берген. Ошон үчүн сен түшүнүшүң керек. Эгерде сенин каалооң акыл эсиңен күчтүүрөөк болуп кетсе, сен айванат сыяктуу болуп каласың. Эгерде сенин акылың, каалооңон күчтүү болсо, сен напсыңды тыйганды контролдойсуң. Напси бул күчтүү материалдык каалоо, бардыгын ээлеп алуу, алгысы келүү, тамак, байлык жана башка бийликтин баарын ээлеп алгысы келүү деген бул напси. Эгерде сенин акыл эсиң, сенин бардык каалооңон да жогору болсо, сен периште болосуң. Ушуну түшүнүү закону дейт. Башкача айткан, сен адам экениңди түшүнүү. Сен бардыгын кыла аласың, эмнени кыялдансаң, эмнени кааласаң, ошондой эле сен түшүнүшүң керек. Сени курчап тургандардын баары бул сеники эмес. Сен убактылуу эле колдонгонго укугуң бар. Ушул түшүнүү болуп эсептелет. Сенин жашооң бул кызмат экенин түшүнүү. Жашоо түбөлүккө берилген эмес, бирок сен жашооңду түбөлүк кыла аласың. Жөн гана түшүнүшүң керек, сен адамсың. Сен Кудайдын жердеги бөлүкчөсүсүң. Сен жакшылык менен жамандыктын жаратуучусуң. Кудай айтат, бардык жакшылык менден, бардык жакшы менден, бардык жаман сенден дейт. Өтө бир бай адам болуптур. Ал бир нерсеге жинденип, өзүнүн фирмасындагы директорлордун бирөөсүн урушуп салат экен. Директор үйүнө келип, столдун үстүндө толтура тамак турганын көрүп, аялына кыйкырат экен, сен акчанын баарын коротуп атасың деп. Аялы служанканы урушуп, тарелканы эмнеге сындырды деп күнөөлөп, жанына келген итти тебип эткен. Ит көчөгө качып чыгып, жолдо кетип бараткан аялдын бутун тиштейт. Аял дезинфекция кылганга больницага чуркап келип, бутун дезинфекциялайт. Фельдшер дурушат экен, ал прививканы урутуп сайдың деп. Фельдшер үйүнө келип, апасынын тамак даамдуу болбой калыптыр деп кыйкырат экен апасына. Апасы баласын ушунчалык жакшы көрөт, дайыма кечирет. Ал баласынын башынан сылап, мен сага даамдуу тамак жасап берем.
Сен көп иштеп чарчадың. Эс алчы, мен сага шейшегиңди алмаштырып, сен жакшы көргөн духини сепирем. Сен анан жакшы уктайсың. Эртең өзүңдү сонун сезип каласың деп эркелетет. Бетинен өп чыгып кетет экен. Ошол убакта сабырдуулук, сүйүү, кечиримдүүлүк жана назиктик жек көрүү чөйрөсүн, круг ненависти талкалап салды дейт. Күндө кимдир бирөөгө жардам берем деп пландаштыр. Жашоонун маңызы бул кызмат. Биз 2 жашка чыкканда эле ата-энебизге кызмат кылууну ойлойбуз. 7 жашка чыкканда ата-энебизден башка адамдар бар экенин билебиз. И аларга жагыш үчүн баарын кылабыз. Өзүбүздү тартиптүү алып жүргөнгө, тентек кылбаганга, улууларды угууга аракет кылабыз. Мугалимдер бизди мактаса экен дейбиз. 14кө чыкканда жакшылык кылуу жардам берүү эле эмес, андан дагы чоң нерсе экенин түшүнөбүз. Сен күн сыяктуу болушуң керек. Жарык берген, жылуулук берген, жакшы маанай, кубаныч тартуулаган. Жашооңду башкаларга кызмат кылганга арнасаң, сенин татыктуу жашоодо жашайсың дейт. Өзүңө чынчыл болуу, өзүңдүн кыялдарыңды аткаруу, аны ишке ашыруу үчүн бардык күчтү жумшоо. Бардыгы өзүңдүн кыялдарыңа берилгендиктен башталат. Өзүн алдаган адам башкаларды да алдайт. Өзүнүн кыялына ишенбеген адам башкалардын кыялына да ишенбейт дейт. Бир алыскы өлкөдө король болуптур. Ал өзүнүн кызына күйөө табыш үчүн королевствосундагы бардык үйлөнө элек жаш жигиттерди чогултат экен да, мындай деп кайрылат экен. Мен бардыгыңарга бирден урук берем. Булар ар кандай өсүмдүктөрдүн уруктары. 6 айдан кийин ар кимиңер бул уруктан өскөн гүлүңөрдү горшогу менен алып келип көрсөтөсүңөр. Кимдин өсүмдүгүнөн баарынан кооз болуп өссө, кимдин гүлү баарынан кооз болуп өссө, мен ошого өзүмдүн кызымды берем дейт экен. Чакырылгандардын арасында бир жигиттин өсүмдүгү такыр өспөй коет экен. Калгандарынын баары өзүнүн өсүмдүгү жөнүндө айтып берип, мактанышып жүрүшөт. А жигиттики болсо вообще өспөй коет экен да. Анан 6 ай өтөт экен. Жигит кайгыланып барбай эле койсомбу деп кылат экен да. Туугандар баары эми катыш аягына чейин чыгышың керек деп болбой жиберишет экен да. Ал башын шылкыйтып, уялып, эчтеке өспөгөн горшокту алып келет экен да. Анан башкалардын баары аны шылдыңдашат экен. Анан баары тизилип турушат, горшокторун эметип алыпчы. Анан кармап алып, ошол убакта анан король кирет экен дагы. Ошентип король кирет да, баарынын горшокторун карап, баардыгынын өсүмдүктөрүн ыраазы болуп карап чыгат экен. Ал баарыныкы сонун болуп өсүп турат, тиги жигиттики эле вообще өспөй турат да. Анан именно анан баягы король принцессасынын колун ошол именно өсүмдүгү жок горшокту кармап турган жигитке алып барып колун карматкан экен. Баары таң калып түшүндүрүп берүүнү өтүнүшөт. Анда король: бул менин мураскерим болот жана менин кызыма күйөө болот. Мен бардыгыңарга өспөй турган уруктарды бергем. Бирок ар бириңер мени алдайын дедиңер. Ушул жигит гана чынчыл экен. Ал горшогу пустой болсо дагы көрсөткөнгө эрки жетти. Бул жигит чынчыл, эрктүү, кайраттуу жигит экен. Король болуш үчүн адамда ушундай сапат болуш керек. Менин кызым ушундай адамга гана татыктуу дептир. Арынын мээсинде 10 миллион клетка бар. Адамдын мээсинде 36 миллиард клетка бар экен. Арынын 42 жөндөмү бар. Алар бири-бири менен сүйлөшөт, өзүнүн чоочундардан айырмалай алышат өзүнүкүн. Өздөрүнүн территориясын коргогонду билишет, душмандарын таанышат, бийлегенди билишет, кубанганды билишет. Жана алар өздөрүнүн жөндөмдөрүн өркүндөтүп турганды билишет. Өкүнүчтүүсү, арылар кээ бир адамдарга караганда пайдасы көбүрөөк дейт, арылардын пайдасы. Кээ бир адамдарга караганда пайдасы көбүрөөк. Ошон үчүн арылардын ийгилиги жөнүндө ойлон. Ал сенин жөндөмүң жөнүндө унутпаганга жардам берет дейт. Биз төрөлгөндө баарына көз карандыбыз. Бул биринчи категориядагы духовность. Чоңойгондо эч кимге көз каранды болбой калабыз. Бул экинчи категориядагы духовность экен да. Ушул экинчи категорияда көбүнчөсү калып калат экен. Эң жакшы категория бири-бирине көз карандуу болуу экен. Көз карандылыкта жашоо. Бирок көбүнчөсү муну түшүнбөй эч кимге көз каранды болбогонго умтулушат. Эгер сен дагы эч кимге көз каранды болбойм десең, сен кедейчиликте жана жалгыздыкта жашап калышың мүмкүн.
бактылуу болуш үчүн бири бирине көз каранды болуп жашоо керек. Сенин бактылуу болушуң сенин жаныңда жашаган адамдардын көз каранды экенин түшүнүшүң керек. Сен жаныңда жашаган адамдарга көз каранды экениңди түшүнүү керек дейт. Башка адам менен жашоо менен жакшы мамиле түзүп, сен анын мүмкүнчүлүктөрүн колдоносуң, жөндөмдүүлүгүн, тажрыйбасын үйрөнөсүң. Ал сенин мүмкүнчүлүктөрүңдү колдонот. Ушундай өз ара мамиле ар биринин потенциалы өсөт. Дүйнөдө баары бири бирине көз каранды. Эгер сен азыр ийгиликтүү болсоң, эч ким гарантия бербейт эртең деле ушундай ийгиликтүү болуп каларыңа. Келечек башка адамдар менен чогуу иштегенди билгендердики дейт. Адам менен биргеликте иштегенди, бири бириңердин күчтүү жактарыңарды колдонуп, бири бириңерди катаңарды оңдогонду, бири бириңердин ийгилигиңерди кубана билгенди билиш керек дейт. Эч нерсе жасабаган адам гана эч качан жаңылбайт. Баарыбыз жашоодо ката кетиребиз. Убакыттын өтүшү менен каталарыбыз негативный опыт болуп калат, кээде бизди токтотуп турчу күч болуп калат экен. Биз ошол каталарды бизди алдыга жылдыруучу күчкө айландырышыбыз керек. Мисалы, бизнести жаңыдан баштаганда 95% туура эмес болот экен. Экинчисинде 85%, андан кийин 75%, андан кийин 65%. Ушинтип 9-сунда гана 95% ийгиликтүү болот экен да. Ошон үчүн башында бизнес болбой калса, эч убакта токтоп калбаш керек дейт. Собственность да бул духовный закон экен. Биз бул жашоодо, бул дүйнөдө эчтеке ээ эмеспиз. Бул баары бизге аманатка берилген экен. Ошон үчүн өз буюмуңду сакта, чачыратпа, акчаңды сакта, жөндөн жөн эле корото бербе. Жөндөн жөн эле баарын чача берген адам, убактысын, акчасын корото берген адам ийгиликке жетпейт. Өзүң буюмуңду кам көрүү үчүн өз эмгегиң менен алган нерсеңди баалай бил. Анткени ал сеники, бирок бул сен сараң бол дегенге жатпайт. Адамдар менен бөлүшкөндү дагы бил. Ошол эле убакта өз акчаңды, буюмуңду сактай бил. Духовный жактан өнүгүү үчүн өзүңдүн билимиңди чогултуп китеп кыл, башкалар дагы колдонсун. Акчаңды чогултуп адамдарга пайда келтирүүчү проекттерге сал. Өзүңдүн ден соолугуңга кам көр, оорулардан сактан. Өзүнүн ден соолугуна, дене мүчөсүнө кам көрө албаган адам өзүнүн оюн, эмоциясын башкара албайт. Өзүңдө болгондордун баарын сакта жана көбөйт. Ошол менен бирге бул баары бизге аманат экенин эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. Ошон үчүн аманатка аманаттай кылып мамиле кылышыбыз керек экен. Ушун менен токтотоюн. Калганын башка күнү улантам. Эгерде кимдер кызыгып калган болсоңор, же түшүнбөй калсаңар, анча-мынча китепти таап окуганга аракет кылгыла. Бул бuyактагы айтылган сөздөрдү угуп же окуп эле койбой, жашоодо да колдонууга аракет кылалы. Баарыбыз тең ушу духовный бололу. Баарыңарга ийгилик каалайм. Көпчүлүк адамдар өздөрүнө ишенимдүү адамдарды гана тандашат. Адамдын эң жакшы репутациясы ишенимдүүлүк. Ишенимдүү дос, ишенимдүү күйөө, ишенимдүү аял, ишенимдүү бала. Өзүң боюнча кал, жасалма болбой. Өзүңдүн тагдырыңды ишенимдүү кур. Иисус айткан: өзүңдү бошотсоң, сенин тегерегиңдеги 1000 адам бошонот. Бул эмнени түшүндүрөт? Эгерде сен өзүңдүн алсыздыгыңды жеңсең, күмөн санооңду жеңсең, башкаларга үлгү болосуң дейт. Эгер сен өзүң финансылык жактан эркин болсоң, башкалар сенин артыңан эрчип, алардын жашоо деңгээли оңдоп алышат дейт, сенин артыңан эрчип. Угуубуздун, сөзүбүздүн, ниетибиздин, оюбуздун тазалыгы булар жүрөктөн чыгат. Булар биздин кең пейилдигибизди, чынчылдыгыбыздын, биздин адептүүлүгүбүздүн чагылышы. Бул эң негизги закондор. Буларды биз сөзсүз аткарышыбыз керек. Ниеттин тазалыгы. Эч убакта бирөөнүн бир нерсесин алба, бир тыйынын да алба. Сурабай. Абийириңди таза сактап жүргөнгө дайым аракеттен. Туура эмес кылган иштериң билинбей калат деп ойлобо. Даже өзүңдүн кылмышыңды жашырып,
көлігіңді документтеріңді өрттеп салсаң дағы ал ақыры білінеді. 40 жылдан кейін білінеді дейді. Ниетіңнің тазалығы ниетіңнің тазалығы ишиңде тура болады, сені ийгиликке алып келет. Көрүүбүздүн тазалыгы. Адамдардын жакшы жагын гана көрө бил. Кемчилигине көңүл бурба. Бир окуя айтылыптыр бир. Ошону айтып берейин. Бир праведный деген бул Кудайга ишенген, чокунган адамдарда православ жана храмга баратыптыр да. Бир праведный адам кечинде чокунуш үчүн, жалынуу үчүн храмга баратыптыр. Эски заборду бойлоп. Ал забордун кичине жыртыгын байкап калып, ал жыртыкты шыкалап карайт экен. Анан кыз менен баланын жатканын көрүп калат. Ал храмга келип, аны элдерге айтат. Элдер ал кыз менен баланы чакырып келишип, аларды таш параңга алып өлтүрүшөт экен. Илгери ошондой күнөө иштер үчүн ошондой өлтүрүп салышкан да. Кийинчерээк ошондой эле окуя дагы кайталанат. Бирок бул жолкусунда жөнөкөй эле сел саяк киши өтүп бараткан болот. Ал дагы кокусунан забордун жыртыгынан сүйүшкөн жаштарды көрүп калып, эмне кыларын билбей, аларды эч ким билбей көрбөй калсын деп, жерден баткакты алып, забордун жыртыгын бүтөп салат экен. Анан убакыттар өтөт. Карыган праведник менен баягы сел саяк бир күндө өлүшөт экен да. Ошол шаарга ошондо чоочун адамдар келишип, жергиликтүү жашоочулардан ушул жерде бир адам өлдү эле, ошонун үйүн көргөзүп койгулачы деп суранышат. Элдер баягы праведник жөнүндө сурап атат го деп, праведниктин үйүн көргөзүшөт да. Тиги адам, чоочун адамдар жок, бул эмес, башка дагы бир адам өлгөн деп ошону көргөзгүлө деп суранышат да. Элдер түшүнбөй калышат. Кимди сурап атканын. Андан кийин эстеп сел саяк жөнүндө эстешет экен да. Анан сел саяктын мүрзөсүнө алып барышат. Анткени сел саяктын үйү да болгон эмес экен. Чоочун адамдар сел саяктын мүрзөсүнө Куран окутуп эметишет экен да, жалынып ага. Анан элдерге кызык болот экен. Бул сел саяк эч жакшылык деле кылган жок эле праведникке караганда. Деп анан чоочун адамдарды баягы элдер токтотушат экен да, анан сурашат экен. Бул кандай жакшы иш үчүн силер буга Куран окутуп атасыңар деп суранганда, ошондо тиги адамдар бул ошо бродяга жана сел саяк адамдын жакшы гана нерсе көрө алган, жаманды байкабаган адам болгон дешиптир. Эгерде сен жакшы нерсени көрсөң, аны сакта, жамандык көрсөң көзүңдү жум. Көзүңдү жаман нерсе көрүүдөн сакташың керек. Анткени жаман нерсе сенин жан дүйнөңө терс жактарды жаратышы мүмкүн. Угуубуздун тазалыгы жөнүндө деле ошондой. Эгерде сага тааныштарың келип бирөөнү ушактаса, жамандаса, ойлонуп көр, сен ошону уккуң келеби? Ал сенин жашооңо кереги тиеби деп. Эгер жок болсо, стоп дейсиң да, андан көрө жашоого пайдасы тийген нерсени гана сүйлөчү деп суранасың. Калганын башка жерден башкаларга айтып бергин деп сураныш керек. Ооба, адамдар таарынышы мүмкүн, бирок убакыт өтүп сенин туура кылганыңды кийин түшүнүшөт. Бир философко анын жаш устаты келип, билесизби агай, досуңуз сиз жөнүндө жаман нерсе айтты дейт экен. Кой турчу деп философ аны токтотуп, сен мага айта турган сөздөрүңдү 3 электен өткөрдүңбү дейт экен. Кандай 3 элек? Биринчи элек чындык. Сенин сөздөрүң чындыкка жатабы? Дегенде, мен уктум, соседтер айтып жатканын деп тиги айтып баштаганда, анда сен ал сөздү экинчи электен өткөрүшүң керек болчу. Экинчи элек жакшылык. Сенин мага айта турган сөздөрүң кимдир бирөөгө жакшылык алып келеби? Жок, эч кимге, тескерисинче деп тиги сүйлөп баштаганда. Ошондойбу 3-чү элек акыркысы керектүүлүк. Ошо сен айта турган сөздү мага сөздү мен сөзсүз угушум керекпи? Жок, анда деп жылмайды философ. Эгерде сенин жаңылыгың чын эмес болсо, жакшы эмес болсо, керек эмес болсо, аны унут дейт. Чистота мыслей, ойдун тазалыгы. Оюңду таза карма. Кийин уят болуп калчу нерсени даже ойлобо. Анткени ой менен кылган иштин ортосу бир эле кадам дейт. Ниеттин тазалыгы. Ниетиң дайыма таза болуш керек.
ниетиң таза болсо, элдердин баары сеники туура эмес десе дагы сеники ишке ашат. Ниетиң таза болуусу сенин башка жактарыңдын баарын таза кылат. Дененин тазалыгы. Совет убагында эле общественный жерлерде чистота залог здоровья деп жазылып турчу. Денебиздин тазалыгы ден соолугубуздун башаты. Денеңди көп тамак жегенден, туура эмес тамактангандан, тамеки тарткандан, арактан жана башка зыяндуу нерселерден сакта. Спорт менен машык. Профилактика бул эң арзан дарылануу. Сөзүңдүн тазалыгы. Сөздөр адамдын ички дүйнөсүн чагылдырат. Адамдын духовный байлыгын, оюнун тазалыгын, ниетинин тазалыгын билгизет. Акылдуу сөздөр элдин эсинде калып, муундан муунга берилет. Мисалы, Бенджамин Франклиндин көптөгөн жыл мурда эле өлсө дагы анын айткан сөздөрүн баалап, окуп, жаттап, цитата кылып айтып жашоодо колдонуп келишет. Алар туура чечим кабыл алганга, оор кырдаалдардан чыкканга жардам берет. Бирок кечке эле токтолбостон сүйлөй бербеш керек. Сөз энергия, аны сакташыбыз керек дейт. Алыскы чыгыштын чөлүндөгү бир шаарда султан жашаптыр. Абдан бай болуптур ал. Ал темпераментный жана өтө суеверный болгон экен да. Бир күн анын түшүнө тиши түшүп калганын көрөт. Ал түштү жооруп берсин деп өзүнө түш жоругучту алдырат экен. Түш туккандан кийин тиги түш жоругуч: улуурматтуум, өтө жаман нерсе. Ар бир түшкөн тиш бул жакын адамыңыздын өлүмү деп жооп берет. Аны уккан султандын жини келип: бул кандай, сен кантип мага ушуну айттың, жоголгун деп желдетине 100 камчы менен саба деп буйрук берет экен да. Анан кийинчерээк султан астрологду алдыртып, ага баягы түшүн айтып берет. Астролог аны көңүл коюп угуп туруп: улуурматтуум, сизди чоң бакыт күтүп турат. Сиздин түшүңүз сизди көп жашаарыңызды билдирет. Сиз бардык туугандарыңыздан көп жашайсыз деп жооп бериптир. Султандын жүзүндө жылмаюу пайда болуп, астрологко 100 алтын монета бердирет. Ал дворецтен чыкканда султандын кеңешчилеринин бири андан сурайт экен: таң калыштуу, сен мындан мурунку түш жоругучтун эле сөзүн айттың, эмне үчүн аны камчы менен сабатып, сага алтындарын белек кылды деп. Билесиңби, дейт астролог. Биз өзүбүздүн оюбузду кандай формага салып айтабыз, ошого жараша болот. Чындыкты кымбат кооз ташка салыштырсак болот. Эгер ташты бирөөнүн бетине ыргытып салсаң, анын бетин жарып аласың. Бирок эгерде ташты жакшынакай кылып ороп, назиктик менен ага белекке берсең, ал сага ыраазы болот. Унутпа, чындыкты ар кандай кылып кийиндирип, ар кандай формада көрсөтсө болот. Пессимисттик түрдө ал негативдик жакты гана көрсөтөт, же оптимисттик түрдө окуянын жакшы, позитивдүү жагына гана көңүл буруп айтуу, дейт бул. Ушул жанагы өйдөк айтылган тазалыктын 7 түрү сенин ички гармонияңа алып келет, чоң ийгиликтерге, чоң жетишкендиктерге алып келет, кыялыңды орундатканга жардам берет. Руханий дүйнө менен катар материалдык дүйнө бар. Руханий дүйнө бул сүйүү, материалдык дүйнө бул акча. Бул экөө бирин-бири коштоп жүрөт. Эгерде сенде сүйүү пайда болсун десең, акча бер. Акчаны кааласаң, сүйүү бер. Бул биринчи айтканга түшүнө албайсың. Эгер сени сүйүп, сыйлап, барктап турсун десең, акча беришиң керек. Акча болсун десең, сүйүү бер. Бул экөө дайыма бирин-бири коштоп жүрөт, дейт. Мисалы, ата-эне балдарынын кимисин биринчи жакшы көрөт? Туура, кайсы баласы жардам берсе. Кыздарга кам көргөн, жардам берген, подарка берип турган, үйүнө чейин жеткизип, каалаганын сатып берип турган жигиттер жагат. Эч жерде иштебеген, жалкоо, акчасы жок дегенде кызды кафеге чакыра албаган жигиттер эч кимге жакпайт. Акчанын любой купюрасын аласың, руханий дүйнөдө акчанын саны кабыл алынбайт дейт. Ага баары бир $100 $1 баары бир экен. Анан ошо любой купюраны алып, анан жалынасың, дейт. Чын жүрөгүң менен жалынасың, көзүңөн жаш чыксын. Канча акча бөлө алсаң, ошончо акчаны муктаж болуп аткан адамдарга берип, Кудайдан эмнени кааласаң баарын сура. Эгерде бергенди үйрөнсөң, эмнени кааласаң ошонун баарын ала аласың. Эгерде сенде азыр акча жок болсо, демек руханий дүйнөңдө эмне бар ошо менен бөлүшпөйсүң.
Эгер сенде акча болсун десең, чын жүрөгүңөн сүйүү берип башта. Жакындарыңан башта, үй бүлөңдү сүй, кам көр, жакшы аял, жакшы күйөө, ата-энеңди жакшы баласы же кызы бол, балдарыңа жакшы эне же ата бол, жакшы дос бол, жакшы байке, жакшы эже бол, жакшы партнер бол, жакшы коллега бол иштегендер менен. Баарына сүйүү тартуула. Көбүрөөк жакшы нерселерди сүйлө, жакшы угасың. Мекениңди сүй, шаарыңды сүй, туугандарыңдын баарын сүй. Жада калса душманыңды сүй. Анткени сени капа кылгандарды, сени унижать эткендерди сүйгөн баарынан оор. Ошон үчүн ал үчүн сыйлык он эселеп берет Кудай. Сүйүү бер, сага акча келет. Акча бер, сага сүйүү келет. Эсиңде болсун, бул эки дүйнө монетанын эки жагындай дайыма чогуу жүрүшөт, бири-бирисиз жашай алышпайт дейт. Эгерде сенин карьераң талкаланган болсо, мурунку жакшы абалыңды жоготуп алган болсоң, карызга батып калган болсоң, мунун себеби демек сен эки дүйнөнүн бир багытына эле көңүл буруп, экинчисин унутуп койгонсуң. Бүгүнтөн баштап сенде эки багыт болсун. Эгер үйүңдө конфликт болуп аткан болсо, ишиң жүрүшпөй аткан болсо, жолуң болбой атса, дайыма өзүнчө акча бөлүп башта. Акча бөлүп чогултуп башта. Анан колуңа акчаны кармап алып, Кудайга жалын. Примерно мындай кылып айтса болот дейт. Кудай, мен билем сен кудурети күчтүүсүң. Мен билем баары сенин колуңда. Мен ушул акчаны чогулттум. Бул менин эмгегим, менин убактым, менин жашоомдун. Кайра башынан айтайын мен. Кудай, мен билем сен кудурети күчтүүсүң. Мен билем баары сенин колуңда. Мен ушул акчаны чогулттум. Бул менин эмгегим, менин убактым, менин жашоомдун бөлүкчөсү. Мен муну бул акчага ким муктаж, ошого берейин деген үмүт менен чогулттум. Жардам берчи, ийгиликтин эшигин аччы. Жакшы адамдар менен кезиккенге мүмкүнчүлүк берчи. Менин үй бүлөмө сабырдуулук берчи. Менин күйөөмдүн, аялымдын жүрөгүн жумшартчы. Мени менен иштей турган адамдардын баарынын жүрөгүн жумшартчы. Мага күч-кубат берчи. Мен аларга айтып түшүндүрө ала тургандай билим берчи. Мага түшүнүүнү, күч-кубатты берчи. Кудай, мен алсызмын. Мен эртең эмне болорумду билбейм. Бирок сен баарын билесиң. Мен ишенем, сен баарын контролдойсуң. Мен ушул акчаларды муктаж адамдарга берейин деп үмүттөнүп чогулткам. Суранам сенден, ишимдин жүрүшүнө жардам берчи. Мага туура жол көргөзчү. Сен менин жалгыз үмүтүмсүң. Менин жалгыз таянычымсың. Ушул сөздөр менен кошо эмне кааласаң баарын сура. Балдарыңа ден соолук, ишиңе ийгилик, туура жолду көргөзүүнү жана башка эмнени сурасаң баары аткарылат. Дайыма кайрымдуулук үчүн өзүнчө акча бөлүп жүр жана муктаж адамдарга берип, алар үчүн кам көрүп жүр. Ошондо ишиң жүрүшөт дейт. Мен ушул компанияга келип иштеп калганыма Кудайга 1000 мертебе ыраазымын мен. Ушул жерден мен көп нерсени үйрөндүм. Көп духовный жактан көп жакшы нерселерди үйрөнүп атам, өсүп атам. Финансылык жактан дагы жакшы билимдерди алдым да. Анан ошол көп эле сабактарды өтүп атабыз. Анан өзүнчө кайрымдуулукка өзүнчө постоянно акча бөлүп жүрүш керек, доходубуздун 10% бөлүп жүрүш керек деп ошону жасап баштагамда акырын отлажить этипчи. Анан бирок эмне кылышты, пландарым деле бар, берем да, бирок анан кечээ эле ушу эмнени тилесек Кудай ошону берет деген чын Самара Кеңешованын бул эмеси чыгып калды да. Кайрымдуулук менен кошо эле силер билим алсаңар болот депчи. Эми ошого эметейин деп атам. Ошого катышайын деп атам. Мынакей бир жумада бир 7 күн болот экен, ошо күндө саат 6-да. Биз бияктан мен эртең менен жаздым го, бир ок менен 2 коен атабыз депчи. Бир ок менен биз бияктан толтура коендорду атабыз. Мен азыр биз өзүбүз кайрымдуулук кылабыз биринчи очередь. Экинчиден билим алабыз. Аябай сонун билим алабыз. Финансылык жактан өсөбүз, духовный жактан өсөбүз. Ал Самара Кеңешова бул билимдерди алыш үчүн канча миңдеген доллар акчаларын коротуп деди. Сингапурду, каяктан баарын, өлкөлөрдүн баарын кыдырып келип, толтура акчаларын коротуп окуп келип атат. Ошону бизге окуп атып биз заводуна кайрымдуулукка катышып атабыз да. Ошону силерди дагы чакырат элем. Силерди ошого катышууңарды суранат элем да. Заодно бул азыр ооруп аткан адамдарга, азыркы бул кырдаалга
биз да салымыбызды кошобуз. Ошо жардам бергенге, аппарат алганга ошолор акча чогултуп атышыптыр. Ошону баарыңарга, ошону чакырып кетет элем ошол жака катышканыңарды.